Башкы прокуратура акыркы 9 ай ичинде 75 миллиондон ашык сомду казынага кайтарды. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында 1255 текшерүү жүргүзүлгөн, анын жыйынтыгы менен 3323 мыйзам бузуу аныкталып, 1137 прокурордук актылар киргизилген. 1466 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Ал эми жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жүргүзүлгөн иш-аракеттердин жыйынтыгы менен 107 прокурордук актылар түзүлгөн. Ошондой эле жарандардын укугун жана эркиндигин коргоо максатында прокуратура органдары тарабынан 942 текшерүү жүрүп, 2578 мыйзам бузуу ачыкталган. Алардын натыйжасында 1040 чара актылары даярдалып, 650 адам тартип жоопкерчилигине тартылган. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары тарабынан азыркы учурда тийиштүү текшерүүлөр жүргүзүлүп жатат. Алардын ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү багытында мамлекеттик органдарында комплекстик пландык проверкалар жүргүзүлүп жатат. Алардын жыйынтыгы менен массалык каражаттарына тийиштүү маалыматтар берилет. Коррупцияга каршы аракеттенүү багыты прокурордук көзөмөлүндө приоритеттик багыт болуп саналат.